Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстан саясий партиясынын шайлоого катышуу боюнча тапшырган документтерин артка кайтарды. Партиянын лидери Канат Исаев БШКнын чечимине макул эмес. Ал Борбордук шайлоо комиссиясынын документтин артка кайтарганы боюнча сотко кайрыларын билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоого катышууну каалаган партиялардын талапкерлеринин тизмесин каттоону аяктады. Мыйзамга ылайык партиялар БШКга жетекчисинин колу мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн талапкерлердин тизмесин көрсөтүү жөнүндө саясий партиянын чечимин беришти. Бүгүн Боршайкомдун жумушчу тобу кезектеги отурумун өткөрүп, Кыргызстан саясий партиясынын документтерин кайтарып берүү чечимин кабыл алды. Возвратить документы политической партии «Кыргызстан» в связи с непредоставлением в установленном законодательством порядке и ненадлежащим субъектам. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте, контроль за исполнением возложить на рабочую группу по приему документов политических партий на выборах депутатов Жогорку Кеңеши Кыргызской Республики. Боршайкомго кайрылган Кыргызстан партиясынын өкүлү Талант Мамытов БШК эмне үчүн кош стандарттуулук кылып жатканы боюнча суроо салды. Айтымында кечээ документтер Борбордук шайлоо комиссиясына тапшырылган. Кыргызстан партиясы документтерин тапшырган жок деген маселе коюлган. Сиз бүгүн айтып атасыз, документтерди кайтарып берели деп. Кече күнү өзүңүз документтерди алып окубадыңыз беле? Кече күнү печатталган сиздин колуңузда документтер турбады беле? Эмне үчүн двойной стандарт кылып атасыңар? Же басмырласа, жанакында ошого алдырдыңарбы? Биз силерди комиссия деп ишенип отурабыз, ушул жерде комиссиянын үстүнө комиссия түзөлдү. Каякта комиссия түзөлдү? Ушул шайлоо комиссия деп аталат. Партиянын лидери Канат Исаев БШКнын чечимине макул эмес. Ал Борбордук шайлоо комиссиясынын документти артка кайтарганы боюнча сотко кайрыларын билдирди. Мыйзам бузуулардын деңгээлине жараша эскертүү же болсо жанагындай чечкиндүү кадамдарга. Эми бул техникалык ката, дагы жолу айтып койдум, техникалык ката эч кандай шайлоо процессине таасир этпей турган жагдай да. Ыйгарым укуктуу өкүл тапшырбай койду дейт. Бирок ал келип тастыктап атат. Ооба, мен ишеним катым негизинде ал адам тапшырган. Мен тастыктайм. Эч кандай партиянын ичинде талаш тартыш болбойт. Бул тизме биз тастыктаган тизме деп баарын аныктап аткандан кийин, муну жөн гана бир жумушту көбөйтүп, мына саясат жасап, мына чечим чыгып атат тилекке каршы. Биз бул тилек шайлоо комиссиянын чечимин менен макул эмеспиз. Кудай буйруса, чечимди колубузга алар менен биз сотко кайрылабыз, сотто адилеттүүлүктү издейбиз. Саясий партия билдирме алынган учурдан тартып 48 сааттын ичинде зарыл өзгөртүүлөрдү киргизүүгө жана оңдолгон документтерди тиешелүү шайлоо комиссиясына берүүгө укуктуу. Саясаттаануучулардын айтымында Кыргызстан одоно эреже бузган жок, башка талаптар аткарылган. Они проходят в экстремальных и достаточно сложных условиях, потому что мы не знаем, начнется завтра эпидемия или не начнется. Бул көйгөй жана пандемиялык абал түздөн-түз партиялардын тизме жана документтерди түзүүдө таасирин тийгизди. Кыргызстан партиясы гана эмес, бул сыяктуу абалдагы 14 партияда аныкталганы белгилүү болууда. Кыргызстан партиясы абройлуу жана белгилүү болгондугунан гана медиа тарабынан айтылып, калган белгисиз партиялар четте калып калды. Ал эми сроктору боюнча айта кетсек, бул марафон же жарыш эмес. Минутага чейин так документтер берилиши керек деген эреже жок. БШК мыйзам боюнча Жогорку Кеңешке шайлоого бара турган партиялардан талапкерлердин тизмесин жана тийиштүү документтерди кабыл алууну 24 августта саат 18:00 токтоткон. Бардык документтер текшерилип бүткөн соң 1 айлык үйгү төгүү башталат. Эске салсак, парламенттик шайлоо 4 октябрга белгиленген. Айпери Самат кызы, Айсулуу Гайбуллаева, Ырыскелди Көкүлбеков, ЛТР Бишкек.